Апрель айынын соңу болуп калса да Кочкор Ата Токой чарбасынын кызматкерлери жаңы тигип жаткан көчөттөрдү көктөп кетет деген терең ишениште. Анткени алар жабык табыр түрү менен отургандыктан аны көктөп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору жана ишенимдүү. Бул менин колумда турган бул жабык тамырдагы бадам көчөтү. Ушуга окшогон эле мисте, ушуга окшогон эле ийне жалбырактуу көчөттөрүбүз дагы бар. Булар ошо биздин жылдын кайсыл мезгили болбосун эккенге ыңгайлуу. Анткени бул жабык тамырда тургандан кийин топурак өзү менен турат. Бул сыртындагы пленканы жыртып туруп эле отургуза турган болсок, көчөт өнүмдүүлүгү өтө жакшы болот. Көчөт эгүү акциясына бир гана токойчулар эмес, жергиликтүү тургундар жана жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу башкармалыктын кызматкерлери да тартышкан. Максат бирөө гана — экологиялык коопсуздук үчүн жашыл токой аянттарын көбөйтүү. Айлана тегереги тосулат. Жакындан суу тартылып келип, сугарма болот. Ошол эле учурда баягы бунун өсүп толук кандуу жанагындай токойго айлантышына биз өзүбүз координация жүргүзөбүз. Бул биздин министрликтин тапшырмасына ылайык биз Кочкор Ата Токой чарбасы менен биргеликте бул иш-чараны бүгүнкү күндө ишке ашырып атабыз. Бул чөлкөмдө аба ысык жана кургак келет. Ошондуктан көчөт тигүүнүн жабык табыр түрүн тандашкан. Ошол менен ысыкка чыдамдуу, сууну көп талап кылбаган мисте бадам көчөттөрү жазы жана ийне жалбырактуулар да тигилди. Келечеги ушул жердеги ушул дарактарга ыңгайлуу көчөттөр Кудай буйруса ушул жерде келечегинде бир жакшы токой болот деген ишенимибиз бар. Себеби максаттын бардыгы эле бүгүнкү күндө токойго каптаган аянттардын кошумча аянттарды кошуп алып берет. Мамлекеттин бул талабы. Токой аянттарын көбөйтүүдө азыр анын айланасын тосмолоо, такай көзөмөлгө алып көктөп кетүү мүмкүнчүлүгүн жаратуу тапшырмасы тыкыр каралат. Ошондуктан мундагы түйшүк эми токойчуларда. Эске салсак, Кочкор Ата Токой чарбасынын кызматкерлери буга чейин Жашыл Мурас улуттук өнүктүгүнүн негизинде 70 гектардан ашуун жерге көчөт олтургузушкан. Гүлжина Мөндө, Жанузак Нурдавлет уулу, Кочкор Ата шаары.